ушул бизге Самара Нарматованы жолтуруп үйгө себепчи болуп берген да. Аллах Таала чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Ушу тойлор болсун, бала чакалар чоңойсун, ушу өзүң айтып атасың. Директордун үйүнө алды. Ушу ажайып эмес, директор болуп калсын ушулар. Ушулардын ичинен ушу неберелеримен, ушу кыздарыман, ушу балдарыман директор чыксын. Çatsamıyorum, geri çatmayın. Koltuğumu da alıp gir. Giriyor musun? Karot gazından alıp geliyoruz. Ana mama. Bir meçe. Şirin şirin maylı olsun. Maylı süt düzüyordan başlayacağız. Meryem kalkacaksın mı? Майыр кызым, мына ушу Кыргызстан каякта, мына Москва каякта сен ушуларга мына баш көз болуп, жол көрсөтүп ушул үйдү алып бергениңе сага кызым биринчи сага рахмат. Ушу иштериңе ийгилик, дайыма иш жолдоруң ачыла берсин сенин дагы. Анан ушу менин уулум менен ушу бул кызымдай эле болуп калган Гүлсүн. Ушулардан үйүмөн алган үй менен куттуктайм. Ушу үйлөрү майлы сүттүү үйлөрдөн болсун. Ушул жерде ушу тойлор болсун, бала чакалар чоңойсун, ушу өзүң айтып атасың. Директордун үйүнө алды. Ушу ажайып эмес, директор болуп калсын ушулар. Ушулардын ичинен ушу неберелеримен, ушу кыздарыман, ушу балдарыман директор чыксын ошолордон жугуп. Ишиңерге ийгилик. Дайыма ушуга окшогон ушу биздин ушу Кыргызстандан келип үй алам дегенде үй алып берип жүрө бер, жолуң ачылып сенин дагы ушуларга аракет кылып, жардам берип. Рахмат сага кызым чоң. Ушуларга ушу жол көрсөтүп ушу үй алып бергениңе. Силерге дагы үйүңөр майлы сүттүү үйлөрдөн болсун. Өмүрүңөргө ушу береке берсин. Кудай Таалам күч кубат берсин. Аман эсен ушул үйүңөрдөн эрте эле кутулуп алгыла. Ушу ойлонбой туруп эле Кудай Таалам силерге да жолуңузду ачып, ушу ойлобогон, күтпөгөн жериңерден ушул үйүңөрдөн кутулуп алгыла. Амансыздарбы мекендештер, дагы бир ийгиликтүү сделканы аяктап бүтүрдүк. Кардарларыбыз бизге июнь айында кайрылган. Эми кээде айтылат баарына 1-1,5 айдын ичинде бүткөн кардарларыбыз дагы бар. Сырттан караганда баардыгы оңой көрүнүшү мүмкүн. Эмнеден биринчи такалышы мүмкүн. Кээ биркилер банктан одобренияны күтөт, а кээ биркилер ошо үйгө келгенде үйгө көбүрөөк убакыт алынат. Ал эми азыркы кардарларды айтсам, сага биринчи заявка кеткен,
жолдошуна кеткен Гүлсүндөн күтүп, бирок болбогон үчүн Гүлсүнгө алдык одобрение, өзү экөөбүз сүйлөшүп келдик. Өзүнө бат эле одобрение чыгып, үйдү мисалы үчүн 29 августта аванс киргиздик, жактырды. Сразу канча үй көрдүңөр өзү? 4 үй көрүптүр. 4 үйдөн ичинен ушуну тандады. Бул Москвада 2 бөлмөлүү, 50 квадрат метр. Аябай прям Москва үчүн идеальный вариант, себеби мындай 54 даже 54 экен ала, мен адаштым. Аз айтып коюпмун даже. Бул кухня, бул Москва үчүн аябай мечта, потому что Москванын негизги квадраттары 44-төн ашпайт, а бул жакта 54 квадрат болуп жатат. Ошо мекендештер, кардарларыбызга дагы сөз берейин, кандай эмоциялар болуп атат, эже да келди, куттуктады. Муктук, сен сүйлөп кетсең. Саламатсыңарбы мекендештер. Биринчиден ушул бизге Самара Нарматованын жолтуруп үйгө себепчилик алып бергенде Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Метелек биз дагы сүйүнүп отурам, ушу шарт болуп калды эле. Алдык үйдү насип экен. Ушу сага жазылган сеники демекчи, ушул жазылган экен пешенеге. Алып отурабыз. Жакшы. Ушу Самара Нарматова ишенгиле, алгыла, кайрылгыла үй алабыз десеңер. Ушул көп эле мекендештер кайрылабыз деп жүргөн болсо керек. Бирок күткүлө, ишенгиле, күткүлө. Гүлсүн сделка жөнүндө айтып кет, эмнеден мисалы үчүн кээкилер айтып кеткендей эле сделканы көбүрөөк күтүшөт. Кээкилер үй тандаганды күтөт. Сеники кандай болду эле өзү? Сделкага жакшы, тез өттү. Сизге ишенип эле неме кылып отурдук. Ойдогудай эле болду барды. KG недвижимостьга чоң ыраазычылык. Самара Нарматованын командасы супер, жакшы иштеди, биз күткөндөй. Жаркын эже үй издеди, Жаркын эжеге, бүт команда менен иштеди. Зульфия эжеге, Самара эжеге баарыга чоң рахмат. Эмне себептен Москвадан үй алабыз деп чечтиңер? Себеби өзүң айткандай эле, азыр Кыргызстандан деле алып, сиз тааныш экенсиңер үй алганда чын. Эмне үчүн Москва? Россия үчүн. Москвадан да возможность болуп калды эле, ошого алып коелу деп мүмкүнчүлүк. Бул дагы мүмкүнчүлүк болсо. Кыргызстандан деле үйүбүз бар, эки жактан болсо да. Шүгүр болсун. Кайсы жакта болбосун, турак жай болсо, недвижимость дайыма баада. Азыр мисалы үчүн баасы ыңгайлуу болду. Баасын айтып кеткиле, потому что мен айтсам ишенбештери мүмкүн. Москвада ушунча алса болобу деп. 54 метр квадрат, 10,8 миңге алдык. Эмнесине карап алдыңар? Район таанышпы же башка нерселерге же ушул жакшы экен, ремонту жакшы экен деп? Районда тааныш, Москва, биринчиден московский прописка, Москва карады. Эжемдер бармы жерде? Экинчи Москва деген экинчи Кыргызстан эле болуп калды, бул жака каттай өрттү. Метр квадратына карадык. Үй издегенде, биринчи убакка чыгып эле жашаганга болот. Ремонту деле эч немеси бар, жайында эле экен. Ооба, ежемесячный платеждон айтып кетейин. Көбү ежемесячный платеждон коркот, бирок анын себептери дагы бар. Эгерде алгандан кийин төлөгөндү билсе, тез аранын ичинде каалаган убакыттын ичинде төлөп койсо болот. Түшүндүрүп кеттим, сен дагы бөлүшүп кетсең болот. Ежемесячный платеждон көптүгүнө корккон жокпуз. Анын жолдору бар. Убагында сиз аны билебиз. Төлөп кутулуп алганда сүйүнчүлөбүз деп коет. Сиз дагы сөзүңүз болсо айтып кетиңиз, потому что мындай моменттер көп келе бербейт да. Эмне дейт эле мен өзү үй алабыз дегенде эле эжеси ушул райондо Шолковскийден албайсыңарбы десек, макулдуу эле башка райондон таап алып турам. Ойлодум, ошол жактан алса жакын болот эле, биз-бирине дедим да. Анан өздөрү айткандай бир 3-4 үйдү карады. Анан болбой калды, ошондон кайра эле ушул үй насип экен. Шолковскийден алып калышты да, анан сүйүндүм мен, жакшы болуптур, эжесине жакын болуп калыптыр деп. Ошо сүйүн азыр жөн эле басып эле келип калды кызым үйүнөн бияка. Анан мен сиңдим бар жанында. Эми туугандар ушул жерде болуп калды, жакшы болду. Ал да сүйүнүп отурат. Биздин жаныбызга келип калды. Баягы айтканда биринчи кардарлардан, алгандардан сурайбыз, кайсы жактан алынат, кайсы себеби билесиздер, каякта эмне бар. Биринчи ошол райондон токтолуп башталсак, плюс экинчи бул чындап насип кылган үй. Ошо да насиби болсо,
алат каким-то образом келет да. Кайрылуу ушактан насип болуп калганына таң калдым мен. Кайрылуу ушактан насип болуп калыптыр да силерге. Мен айтканым болуптур да деп сүйүндүм. Ооба куттуктайм үй бүлөңүздөр менен, ушул үйдө жалаң жакшылыктар болсун. Айтканым Бул келсин. үйлөп кыз чыгарыңыздар деймин. Квадрат ушундай азыр толук бөлүшөмүн. Сиздер дагы биздин кардарларыбызды куттуктап койсоңуздар болот. Сиздерге дагы ушундай үйлөр насип кылсын дейт элем. Рахмат сиздерге дагы. Сага да рахмат.